Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымдар жана мырзалар. Сиздер үчүн жакшы иштер бар официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору жетекчиси мен Ислам Калдаевмын. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды ошол жеңиш майрамдары менен куттуктайм. Аллахым баарыбызды колдогон болсун, өнүгүп өскөн болойлу. Ар дайым кайсыл иште болбойлу, жеңиштүү жүрөлү. Урматтуу мекендештер, бул чыгарылышта ошол Россия мамлекетине барам дегендердин 10-чу группасын Кудай буйрса биз чогултуп жатабыз. 10-чу группа Кудай буйрса ошол 12 майдан 15 майга чейинки убакта бара алышат. Кимде ким ошо Россия мамлекетине ар кандай шарттарга байланыштуу ошол мажбур болуп аткан болсо, биздин жакшы иштер бар, долбоор менен барып иштеп келсеңиздер болот. Биз бул үчүн бардык жардамыбызды беребиз. Сиздер билгендей эле биздин жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоорунда 5-6 компания менен келишимибиз бар. 5-6 компания булар болсо нан заводдору, өзүнчө компания, Тимплюс компаниясы, ошондой эле шоколад чыгарган завод цех Бабаевский, Красный Октябрь, ошондой эле бизде теплицалар өзүнчө компания. Анан кийин бизде азыркы убакта LG компаниясы Подмосковьде жумушка чакырып жатат. LG компаниясында болсо стиральный машинаны өндүрүп чыгарышат, билесиздер, ошондой эле холодильниктер чыгарышат LG компаниясы Подмосковьеде. Мен жогоруда айтып кеткен компаниянын баардыгы бири-бирине карабайт, өз-өзүнчө компаниялар. Бул жака жумушка орношуш үчүн, урматтуу мекендештер, сиз Россияда жүргөн болсоңуз, Кыргызстандан барам деген болсоңуз, бул компанияларга баардык Россияга тиешелүү документтер болуш керек. Бул болсо сиздин паспортуңуз, миграционный картаңыз, ошондой эле сиздин регистрацияңыз, ИНН, СНИЛС, перевод паспорта, ДМС, ОМС, же болбосо ОМС жарайт, же болбосо ДМС жарайт, ошондой эле сведение о трудовой деятельности болуш керек. Ошентип 9 пункттан турган Россияга тиешелүү документиңиз болсо, сиз ошол нан заводуна, шоколад заводуна, же болбосо LG компаниясына жана башка жумуштарга кире алсаңыз болот. Дагы да кайталап кетем. LG компаниясы бар, гипермаркет, супермаркеттер бар, гостиница, ресторандар бар, нан заводу бар, шоколад заводдору бар. Бул өз-өзүнчө компаниялар Россияга тиешелүү бардык документтер даяр болгондо гана сиздерди жумушка кабыл алат. Бүт бардыгы официалдуу жумуштар, жатаканасы бекер болот, регистрациялары бекер болот, ошондой эле бир мал же 2 мал тамак ашы бекер болгон жерлери бар. Бул эми ошол өзүнчө компанияда айтып кеттим. Эми урматтуу мекендештер, эң бул жерде маанилүүсү бул проработка компаниясы. Биз азыркы убакта биздин кыргыз мекендештерге эмнени сунуштайбыз? Ошол кимде ким Кыргызстанда жүрүп, ар кандай шарттарга байланыштуу Россияга барып иштеп келген учурга такалып турса, мажбур болуп атса, анда биз сиздерге жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоорунун эң бир чоң биздин партнерубуз бул проработка компаниясынын жумуштарына чакырабыз. Себеби деген ошол проработка компаниясы бул Россия боюнча номер 1 компаниялардын бири. Жумуштары арбын, бирок биздин кыргыз мекендештерге азыркы убакта ошол көбүнчөсү тоок нетин чыгарган завод цехтерге, балык чыгарган завод цехтерге, колбасный цех, теплица, складдар жана башка жумуштарга чакырат. Бул жака кимде ким шарттары жок болуп атса, айлыктын эсебинен ошо проработка компаниянын жардамы менен айлыктын эсебинен авиабилет алдырып, биз менен чогуу учуп барасыздар. Сиздерди аэропорттордон такси менен тосуп алат, таксиден кийин офиске апарат, офиске барып туруп, по факту жеринен кайсыл жумушу болсо, жогоруда айткан ошол жумуштун бирөөнү тандап кире аласыздар. Айлык акылары окшош эле болот, бүт бардыгы 3300-төн 3700-чейин чыккан жерлери бар. График работасы 6 күн ичинде 1 күн эс аласыз. Жатаканаңыз бекер болот, регистрацияңыз бекер болот. Тамак аш болсо 1 мал, 2 мал бекер болот. Эми өзүңүздөр билгендей, урматтуу мекендештер, Россияда азыркы убакта документация жагы өтө оорлошуп калды. Ошол себептен официалдуу жумуштарга барып, жумушуна орношуп, документтин баардыгын тиешелүү ошол жазып алып, иштеп коюп, каржысынан кутулуп, учуп барган авиабилеттин акчаларынан кутулуп, анан кийин документтер даяр болгондон кийин биздин жакшы иштер долбооруна кайрылсаңыздар, ар дайым байланышта болуп турабыз. Анан жанагы мен жогоруда айтып кеткен нан заводуна, өзүнчө компанияга баардык документтер даяр болгондо, шоколад заводуна, гипермаркет, супермаркет, же болбосо LG компанияларына барып орношуп калсаңыздар болот. Ошонун баардыгын сиздерге айтып жеткизип коеюн дедим. Дагы бир түшүнбөйсүздүк суроолор болсо айтасыздар. Эми график боюнча айтып коеюн. Мен чакырган жумуштардын бүт баардыгы вахтовый жумуштар. Вахтовый жумуштар деп жатаканасы бар, тамак ашы бар, униформасын берген, регистрациясын кылып берген жумуштарды айтат. Ошо кимде ким иштегенди каалаган болсо, бизге +7 991
87-88-230 номер WhatsApp-ына жазыңыздар, биз колдон келишинче баардык суроого жооп беребиз. Анан кийин бүт баарын тактагандан кийин анан авиабилет алып берип, учуп барып, конуп, бозуп алып, офиске алып барып, жумушту по факту ордунан тандып алып, анан иштеп каласыздар. Ооба, жумуш деген жумуштун жеңили болбойт. Бүт жерде өзүнүн борчуктары болот. Ошого чыдап иштейм деп барсаңыздар, барыңыздар. Эч кимди биз кыйнабайбыз, шоо кылып рекламалабайбыз. Болгондо ошол ким иштегенди каалаган болсо ошолорго так туура маалыматты жеткизип, ошонун негизинде силер жумушка орноштурабыз. Анан жумушту алып кетиш өзүңүздөрдүн күчүңүздөн болот. Иштеп кетип, документтерди даярдап, анан улам жакшы, жеңил жумуштарга өтүп келсеңиздер болот. Ага да биз жардам беребиз. Ошондой мекендештер. Эми общий жумуш боюнча маалымат айтып коеюн. Бул болсо график работасы 6 күн иштеп белгилесе аласыз. 8-ден 8-ге чейинки күндүзгү түнкүсү смена болуп бөлүнөт. Айлык акы ар айдын 15-inde 30-ында берилип турат проработка компанияда. Ар жуманын 3 күн сайын бригадирге айтып, аванс алып турсаңыз болот. Ошонун негизинде барып иштеп жүрсөңүз болот. Дагы кимде кандай суроо болсо бизге кайрыласыздар. Жакшы иштер бар, жумуштарга орноштуруу долбоору ар дайым сиздер менен. Бизге чалып, катталып байланыңыздар. Биз Польша менен да иш алып барабыз, Россия мамлекети менен да иш алып барабыз. Ошондой эле өзүбүздүн кыргыз мекендештери дагы Кыргызстанга келип калгандарга дагы ошо Бишкек шаарынан, Кыргызстандын ичинен чоң жумуштарга орноштурганга жардам беребиз. Андыктан биздин командага кошулуңуз, YouTube-ка катталыңыз, жазылыңыз, лайктан басыңыз, анан бөлүшүп коюңуз. Сиздер менен мен Ислам Калдаев, жакшы иштер бар долбоору ар дайым сиздер менен.